жаңы жылыңыздар менен. Саламатсызбы Супер KG порталынын көрөрмандары. Бизде жыл сайын адатка айланып калган, салтка айланып калган чыгарылыш бар. Бул Супер KGден жыл бою тарткан каармандарын үйүн жаңы жыл астында барып куттуктап, ал акыбалдан кабардар алып кетебиз. Эң кызыгы бул жолку биздин Аяз атабыз жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, ал эми Аяз кызыбыз болсо, шоу-бизнес өкүлү Назира Бердигулова. Баарыңыздарга кутман күн, кандайсыздар? Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул келер 2 жыл жакшы жылдардан болсун. Албетте ар бир үйлөдө молчулук, толчук болсун. Ал эми ооба, биринчи жолу болуп атабыз. Буга чейин эми көрүп эле жүргөнбүз, бирок бул макул дегениңиздин бирден бири, эми сиз айткандай, сиздер ушул атайын аярлуу мындай кыйналган үйлөрдү тандайт экенсиңер, аларга жардам берет экенсиздер. Ушул жагынан мен жактырып, макул болгону дагы ушудан болчу. Эми бул карман жөнүндө айттык жолдо. Сиз тааныйсыз да? Ооба, тааныймын. Абдан бул инсандар менен иштешкенбиз. Мен абдан бул жакта кайра келип, балдарды көргөнгө сүйүнүп атамын. Мен ойлоймун, азыр бизди дагы көрсө сүйүнсө керек. Анда жүрүңүздөр, куттуктайлы. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Кандайсыздар? Жаңы жылыңыздар менен. Кандайсыз, эже жакшы, денсаулыктан жакшы, кандайсыз? Эй, Батыр, кандайсың? Эй, Батыр, кандайсың? Эжеңер тааныңдарбы? Кандайсың, эй? Кандайсың? Жакшысыңбы? Кандай жүрөсүң, эй? Жакшы эле жүрөсүңбү? Кандай жүрөсүң? Кандай жүрөсүң? Эй, кандайсың? Соң кемби? Мондай сага белек. Атың ким? Атын айтпачы? Ким? Аты? Каттайт. Каттайт. İbrahim de. Betli balamın bugün tekrar cezası kime kalsa Соң кемби белек? Kim çalız kaldı? Gel. Gel alıp koyasın. Тишиңизди жасап кактап я силер калды. Üstü astı kaldı değil mi? Erkenden başlayıp kayra bara astayım. Сиздер жабыкка кетмей эместирсиңер, кетпей калдыңыздарбы? Cevaplar kayra götürdük. Кайра көчүп келдиңиздер. Бул жакта жашайсыздар, ушул жакта шаарда болосуздарбы? Комнатада эле ушул эми жерде кетмей болду. Балдар айка көмбө койду ачык айтканда. Марта көчүп барганбыз өзүчү. Жаңы эле көчүп барып калганыбыздан кийин аяка жумушта жок экен мындай караганда. Булар кайтке бере албай да калды. Үйдө үй өзү эжем болуп. Айбек Генжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Не кылдым анан кийин азыр кичине банкта бар акча. Азыр банкта кичине акча бар, которуп койгон банкка. Ошентип буларды дагы сентябрда да кийинип бергендер болду базардактан. Башка иш караштырып көрбөйсүзбү? Азыр күн Азыр калды, таштанды. таштаганда мол окуну карачаган эч бакка түштө кетип калышат. Эти менен бирөө кетип, кийин түштө бирөө кетти да жакшылмак. Бирөө келгенде бирөө кетипчи. Анан бул окуну карачаган эч жок азыр. Анан түнкүсүн эле чыгып атам да күндүзү булар менен өкүм менен болсомак ачым чайын берип. Бул кантип аны таштандын арасын түйрөп, эме тирип жүрөсүз? Санайсызбы? Не, толтун ачып бердим. Мола тинчи жеп алып. Эмеже, Кудай бурса, кийинки ушул келип жаткан жыл жакшы жылдардан болсун. Кудайым Алла Таала биринчи кезекте ошол жөнүбүзгө тынчтык берсин, аманчылык берсин, өнүгө өсө берсин. Кудай бурса, сиз айткандай таштанды эмес. Кудай бурса, мамлекеттик өнүгө өсүп келип атат. Мындай нерселер артта кала турган заман деп ойлойм. Сөзсүз түрдө сиз боюнча дагы өзүнчө чечимдер кабыл алып, сизди таштанды башка да жакшы тийиштүү жумуштарда иштегенди каалап кетебиз жана темелеп каалап кетебиз, сөзсүз түрдө ушу аракет кылабыз. Балдардын келечеги жакшы болсун. Мамлекетибизде эч кандай ушундай бир кыйын иштей турган үй бүлө калбасын. Ошого карашабыз, ошондой болот. Сизге аманчылык болсун. Эң негизгиси бактылуу балдарыбыз бар экен, кыздарыбыз бар. Булардан өтөр бакыт жок деп ойлойм. Калганы келет кетет, калган Кудай бурса чечилет.
үйүңүздөргө баралы, үйүңүздөргө барып чачыла Буйрук, чачып деген ажабыз айткандай эч бириси үй жок калбаш керек э, баардыгы үйлүү болуш керек, Кудай буйруса ойлойбуз. Анан 6 балаңызга пособие албайсызбы? Пенсия алам. Пособие. Пособие албайсыз. Эмнеге албайсыз? Бизден пособие чыгарганыбызда пенсия болот деп. Марлен Нуркулович, Siz карап bizga hozir берсеңиз, nerede hazır biz siz janda da söylüşüyoruz. Birinchiden baldarga пособие masalasini qarab chiqish kerak. Ikkinchidan yana o'zingiz aytganday господи tashxalmaysiz. O'sha yoqqa topshirib turib qo'yadi sizga. Dokumentlarni topshirib turib, очередьga turib, tizmaga turib qo'yaveradi. Mana aljanlar ko'rasiz. Ma'qul. Hozircha shu ikki жұмысты жасап qo'yadi. Mana siz turib sizlar данныйлар ала ketib, biz yoqqa ertangdan albayli bolalar berib ketadi. Пособие masalasi bo'yicha sizga mizon bo'yicha sizga emdan berilish kerak. Emnelarga siz qilib olasiz, qaralasiz, shundan taqaydan. Sizlar bu saytdan kelib ketadi. Рахмат, жаш туруңуздар. Жаңы жаш достуңуз. Рахмат. Рахмат жана бимардык көрүнөт. Рахмат. Жаңы жылы жакшы болсуңуздар. Дастарханыңыздар берекелүү болсун, э? Sizlerge dagı berekeli olup жақсы жылдардан болsun. Ден соңуңуз жакшы караңыз. 6 балага дени сак, күчтүү апа керек. Макулбу? Жакшы караңыз балдарыңызга. Eyvallah. Yaxshi olgan. Görüşürüz. Айтыңар менен. Пока дейсің бе? Адам баласынын жашоосуна күн сайын жүздөгөн мүмкүнчүлүктөр берилет. Аларды кармагандар кармап, колдонгондор колдонуп калат. Жекебизге дагы көп мүмкүнчүлүктөр болгон. Биздин чыгарылыштан кийин ар кандай жардамдар болду. Бирок азыр дагы эле ушул жакта иштеп атканы бизди бир чети бир аз өкүндүрдү. Бирок жогоруда Марлен мырза айтып кетти, жардам беребиз деп. Алдыда анын дагы жыйынтыгын көрөбүз. Достор, биз сапарыбызды кайрадан улантуудабыз. Азыркы учурда Дача суу айылында буга чейин эсиңиздерде болсо, күйөөм үй менен чогуу өрттөнүп кетти деген эженин үйүнө келдик, Серигүл эженин үйүнө. Азыркы учурда жагдай кандай болгон, биз тартып кеткенден кийин кандай өзгөрүүлөр болгон чогуу биргеликте билебиз. Жана ошондой эле Аяз ата, Аяз кыз менен биргеликте. Жакшы, биз менен чогуу болуңуздар, маанайыңыздар жакшы деген ойдобуз. Мынакей жаңы жылдык маанай. Аяз атам карып калыптыр, колдонмо кулап кетпесин, тай кетпесин деп эле. Seni var atmayın. Тескерисинче сизди эметип. Наоборот, kalma atmayın. Jığılıp ketmesin diye. Жаңы жылыңыз менен. Sağ ol. Маанайыңыз жакшы өтүбүз. Жаңы жылыңыздар менен мынакей биз дегенде тоо таштан бери айланып Аяз атаныбызды алып сиздеркине келип калдык. Маанайыңыз кандай? Сонун сиздер келгенде жакшы, Дагы кече уккандан бери жакшы сүйүнүп атам. Сизди видеодон көрдүк элек. Азыркы жашооңуз, азыркы абалыңыз кандай болуп калды? Жакшы, шүгүр, бир аз өзгөрүүлөр болуп Элдин атат. колдоосу, Элдин колдоосу, Кудайга шүгүр. Жылыш болду кичине. Бала Ошо, акыраңыз. Бир умрага кеткен байке ошо үйгө өзү автомат машина коюп суу киргизип берди. Ошол жылышыбыз, чоң жылышыбыз ошол болду. Абдан жакшы. Бирок ал негизи айтпайт экен умрага кеткендерчи андай. Аты жөнү. Ошондой жакшы адамдар көп болсун. Анда биз белектерибизди ала келдик. Балдарыңыз үйдө да. Балдарым үйдө. Жакшы. Ана, бир даярбы? Бир даярдап койдуңарбы? Кандай, жакшыбы? Айтып бересиң, айтып бересиң. Меме. Айтып Аяз ата келет экен, билдиңби? Кана, айтчы. Бирыңар. Ырдай албайсыңбы? Ооба. Бир дагы куплеттер билбейсиңби? Ыр билсең анан беребиз деп турушпайбы белекти Аяз ата? Ооба. Билесиңби? Кана айтчы. Азыр. Меме. Келатта. Келди, мына сизге. Вау. Башка калы. Салам келби? Жақсы жылдардан кылсын. Сиз айткандай ошол жакшы биздин элибиз ар кандай демиргелерди колдоп, ушундай демиргечилер көп болсун деп айтмакчыбыз. Сиздин дагы ушул жашооңузда турмуш оңолуп, кийинки жыл ошо бакубат жашоо, рызкы дөлөт береке берсин Кудайым. Ушу балдарыңыз менен аман эсен, тынччылыкта ойлогон максат тилектериңизге жетип, чоң ушул ийгиликтерди коштосун деп айтмакчымын. Балдарыңыз эми бактылуу балдардан болсун. Эң негизи ушулар үчүн да иштейм.
балдар үчүн. Атайын жаңы жылдык белектеп биздин өнөктөштөр дагы четте карап турган жок. Бул Бимар супермаркетинин атынан баарыбыз сүйгөн сизге белек жана ошондой эле токчулуктун белгиси болгон Тойбоз компаниясынын атынан сизге белек. Анан бул жакта Атайын Аяз ата сиздерге продукта жагынан дагы, азык түлүк жагынан дагы жардам бериптир. Рахмат чоң. Ушу кыргыз элим бар экен, эл журт бар экен, ачка калбайт экенбиз. Кудайга шүгүр. Рахмат чоң. Ушу кыздар тартып кеткенден бери өзгөрүштөр болуп атат. Эл бар экен, Кудайга шүгүр жашап атабыз. Тирүү жан тириликке өтөбөреткен дегендей. Рахмат. Кудай буйрса келе жаткан жыл сиздер үчүн да жакшы жыл болсун. Заңыраган үйлүү болуңуздар. Биз келели. Чачыла чачып, үйүңүздөн чай ичип, Кудай буйрса. Үйүмдүн ордуна жаңы там салып алсам, келип чай ичип кеткен күнгө да жетиңиздер насип кылсын ошо күнгө. Аманчылык болсун. Балдарыңыздын бактысына аман болуңуз, Рахмат. Балдардын бактысына эне деген өзү аракеттениш керек. Ден соолук жакшы караңыз. Бул балдарга сиз керексиз. Балдарга кандай эне керек? Ден соолугу чын эне керек. Ийгилик каалайбыз. Акыркы жолугушуу эмес, мындай жолугушуулар Аяз аталар, Аяз кыздар бат-баттан келип турсун, жакшылык болсун. Азыркы учурда эгерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздүн көйгөйүңүздү да айтып алсаңыз болот. Мына Марлем мырза өзү келип отурат, сиздин көйгөйүңүздү укканга даяр. Азыр эмне мындай керек болуп атат сизге, эмнеге муктаж болуп атасыз, ошону айта кетсеңиз. Пособия бүгүн эле эртең менен барып арыз жазып келдим. Берки жанагы неме атасы жок дегенди алып аткам, 4-төнө. Чоң балам 16-га чыгып калган үчүн аныкы токтоп 4-төнө алып аттым. Берки мамлекеттен каралган жана 1200 сомдук пособиям токтоп калган болчу. Ошого арыз жазып келдим. Жаңы жылдан кийин карайбыз деди. Азыр эң эле көйгөйлүү маселем ошо Напаловкада участка жер, үйүбүз жолдошумдун атында болчу да. Ошону өзүмө өткөрө албай атам да. Тияка бар, бияка бар дешип эле баягы бул кыздарга да боюнча арыз жазган кайсыл жерге жаздыңыз эле? Биз Ленинский районго жазсаңыз, биз ошонун көчүрмөсүн ала алалы дагы. Биз ал жак менен чогуу иш жүргүзөбүз. Сөзсүз түрдө. Анан жериңиз жер тиркеме боюнча дагы кайсыл этапта туруп калды? Акимиятка барсам, могу шлагбаумдагы биз ошол жака карайт экенбиз го. Жазга чейин эч кандай возможность жок деп койду эле, чуркабай калдым да. Ага чейин жери бар сиздеги, Анан дагы бир көйгөйүм мен ушунча келип сиз айтып алайын. Муну балам, 3-чү балам бутунун манжалары өспөй калган. 4 жыл чуркадым, ишенесизби, эмсекке 4 жыл бардым. Балаңы алып кел дейт, баламды ары бери бастырышат дагы, өзү эле басат экен да. Столный, паспортный столдорго иштесе болот экен деп эле группага чыгарышпайт. Негизи 2 жылда, 3 жылда бир ичинен май алып бутуна куйдуруп турат да. Ушуну бир группага чыгарып берсеңиздер. Чыгыш керек, мен ойлойм, чыгарыш керек. Анда эмне үчүн? Ошондой да. Түшүндүм. Эмне үчүн чыгарбаш керек, чыгарыш керек. Ооруйт, анан окуудан көп калат ушу бутун айнанчы. Анан операция болуп ошо 2-3 жыл сайын ушу неме ичинен май алып өзүнүн бутуна куюп туруш керек да. Ошо жок дегенде ушуну группага чыгарып алсам жакшы болот. Мен 3 суранышыңызды, 3 көйгөйүңүз бар экен. Кудай буйрса ирети менен чечип берем, Кудай буйрса. Жакынкы аралардан да результат көрсөтөбүз. Макулбу? Рахмат Мен чоң. эртеден баштап эле эртең балдар сөзсүз түрдө сиз менен байланышка чыгат. Сиздин баягы тийиштүү таштаган арыздарыңыздардын көчүрмөсүн алып туруп, ал жакта өзүнчө жүргүзөбүз. Балаңызды болсо мен министрдин өзү менен сүйлөшөм. Өзү менен сүйлөшүп, тийиштүү тапшырмаларды берип кетебиз, Макулбу? Сүйлөштүк анда. Атын ким? Нурислам, Кудай буйрса ушул жумада бир көрүшөбүз, Макулбу? 5-класста окуйт. Ошо буту ооруганда айрыкча кыштын күнү көп эле окуудан калып калат да. Сөз Нурислам, жолугабыз Кудай буйрса. Макулбу? Анда Марлем мырза сиздерге байланышып, Рахмат чоң. Байланышып, Кудай буйрса баарын чечкенге аракет кылабыз. Максималдуу түрдө аракетти кылабыз. Айтып атам го, балабызды министрдин өзүнө чейин жеткизем бул маселени. Ал эми жана соц пособие боюнча ал министрдин соцзащитасына чейин жеткизебиз. Жер тиркеме боюнча аны азыр бир аз айта албайт экенм, кандай проблема экенин. Аны тактайын, аныктайын, Хорошо? Сүйлөштүк анда. Ийгилик болсун, Рахмат чоң. Бардык эми Кудайдан, Кудай буйрса, ошо Кудай сиздин үйүңүзгө береке берсин, ийгиликтер берсин, Алла ыраазы болсун сиздерге да. Ыйлабаңыз эче. Сиздерге рахмат чоң. Жакшы телефон чалуулар, жакшы жаңылыктар болсун үйүңөрдө. Кудай буйрса. Алла ыраазы болсун. Кийинки жаңы жылда жаңы үйүңүздөргө Бул келет. жерде эми могу телевидение менен сиздер менен көрдүңүздөрбү, жөн эле
жөн эле бул мындай мурдагыдай кичинекей балдардан Дед Мороздун игрушкада эмес да маселе сиздердин эң көйгөйлүү үй бүлөлөрдүн алкагында ушундай жакшы маселелер көтөрүп атканыңызга сиздерге ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Мен мындай долбоор бар экенин чын айтканда укпапмын. Сиздер айтканда көрүп коюп анан кылып аткан ишиңиздерге ынанып, макул болуп, өзүм дагы азыр мына көзүм менен көрөтүп ойлойм, мындай нерселерди дагы көбүрөөк кылыңыздар. Сиздерге биз толук түрдө жардам берүүгө дайынбыз. Азыр биз 3-чү үй бүлөгө келдик. Бул Фучик көчөсүндө жайгашкан. Элиза эжекебиз буга чейин биздин өзгөргүм келет долбоорго тартылган болчу. Жалгыз боо эне, 5 баланын энеси. Өзү Ош базарында ажыткананы жууп иштейт. Токтоп коелу э. Жаңы жылдык кийинки. Ушул байке бол. Булар айткан болчу келебиз деп. Булар жаңы жыл болушпаңбы? Аяз ата келди силерге. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Бош кызым. Жерсиңби? Бир жаттадыңбы? Балдарыңыз үйдө бары? Бары жок, мектептен келбей атат. Мектептен. Оо, мектептен келбей атат. Азыр эжекесине да чалгам, чалсам жөнөтөм деп жөнөтпөй атат. Булар Ыр билесиңби? Ырдап бересиңби? Кел, Аяз атага ыр айтып беребиз кызга. Айлап беребиз силерге. Кел, атын айт. Мектепте ыр жаттадыңар? Жасмина. Кел, айтып берчи. Билесиңби булардан? Аяз ата келиңиз, коюңузду бейиңиз, жаңы жылды куттуктап ипотека бериңиз. Азамат. Сен ыр айтпай эле кой. Ала кой. Атың ким? Ясмина деп. Ясмин? Элима. Элима. Кандай сиздер эжеке жакшысыздарбы? Сиздерге чыккан видеону көргөндөн кийин элдин кабыл алуусу кандай болду? Жашооңуз кичине өзгөрдүбү? Менби? Видеоңузду көргөндөн кийин. Видеому көргөндөн кийинби? Ооба, жашоом өзгөрдү. Акчалар эми банк түшүп атты. Анан жолдошум байланышкан жок. Жок, байланышкан жок. 5 балаңыз бар экен. Мамлекет жөлөк пул алып турасызбы? Жок, албайм. Жөлөк пулду алыш үчүн эме жолдошумдун паспорту керек. Биздин экөөбүз бар да, ЗАГСыбыз бар. Бирок ажырашкан эмеспиз. ЗАГСыбыз бар 4 жылдан бери. Москвада да келбей, билбейм, ошол жакта болуп кетти. Өзүм деле билбейм, бирок келет болуш керек. Балдарга жардам бербейби? Азыр пока жок. Өзү кыйналып жүрөт го деп ойлоп атам, билбейм. Өзүнүн документи да жок экен да. Бир сураштырып көрсөмчү. Жанда кудай албайсызбы же? Тиги биз даныйларын алайлы, биз сөз түрдө жардам беребиз. Аны издеп табабыз. Таппасак, анда биз министрлик менен сүйлөшүп, күйөөңүз жок эле, анда бир акыбалга жараштыктуу, ушул бүгүнкү шартка байланыштуу, анда биз пособияны сөзсүз сизге оформить этишибиз керек. Анткени 5 баланын энеси катары сиз пособия алсаңыз, бул жакшы нерсе да. Сөз түрдө пособияны караштырып коюшубуз керек. Мамлекет сиздей жарандарыбызды караш керек. Азыр көрүп атасыздар 5 балалуу, тем более 6-7 балаларга кандай гана чоң нерселерди азыр алдыда беребиз деп отурабыз. Булдун баардыгы Кыргызстандын мамлекети үчүн деп атабыз. А сиз 5 балаңыз бар экен, албетте биз мамлекет дагы бул тараптан биз карашыбыз керек деп эсептейм. Бул маселени жөнгө калтырбайм, сөз түрдө жакын араларда биз байланышабыз. Бул маселени чечкенге толук түрдө күчүбүздү жумшайбыз. Анан балдарыңыздын окуусу баардыгы жакшы элеби? Окуусу жакшы. Бир эле кызым мектепке барбайт, могул кичинекейимчи 4 тең окуйт мектепте. Чоң кызым 10 класста. Ал сабактан келип кайра эле жумушка барат. Официант болуп иштейт да. Анан кийин берки 6 класс балам бар, уул бала. Анан кийин Баттерде турасыздарбы? Ой, могу квартирада турабыз. 3 миң эле төлөйбүз. Куттуктайбыз жаңы жыл менен. Кудай бурса кийинки жыл Кудай жакшы жылдардан кылсын. Үй бүлөңүздө чоң өнүгүү өзгөрүштөр болсун, жакшы жака өзгөрүштөр болсун. Кудай бурса бакубат жашоо болсун. Рызкы дөлөт берсин Кудайым. Мен ойлойм, бул кыздар биздин ушул передача аркылуу дагы бир топ жумуштар, жарандар дагы өзүнүн жардамын көрсөтсө, биз мамлекет тараптан депутат катары дагы биз дагы өзүнүн сөз түрдө жардамыбызды беребиз. Кудай бурса, азыр жана айткан пособия маселесин чечкенге дагы башка бир маселелер болсо, аны уялбай эле, эгерде бизге айта албасаңыз, кийинчерээк кыздар аркылуу дагы айтып алсаңыздар болот. Биз эми колдон келишинче жардам беребиз.
фондунан бирок неме пособие албаган үчүн ошол жактан 3 балама 350дөн алам айыначы. 3 балага алам, анан берки экөөнү чоңоюп калды деп аларды кошкон эмес да. Балким батирге аракет кылган жоксуздарбы? Кылып атабыз эми. Мектебиңиз өткөрүп, балким кезекке турсаңыздар, канча бир жылдан кийин үйлүү болуп. Мен такыр эле мындай өзүм үлгүрбөй атам да, мындай балдарды карайм, бул жактан жумушка барам. Ошо балдардын мектеби болуп эч жака чыгып барып неме кылып аракет кыла элекмин агачы. Юристтер жардам берет. Бир топ адистерибиз бар, алар сиз менен байланышып, кайсы бир тийиштүү документтер керек боло турган болсо, чогуу сиз менен биргеликте чуркап, анан азыркы мына президентибиз жакшы демилгелеген, жакшы ушу ишти баштап аткан ГИК, мамлекеттик ипотекага, анда кезекке турганга сизге жардам берели, туруп койсоңуз, ал өзү менен өзү келе берет. Ирети мененчи 1 жылда, 2 жылда мүмкүн сизге дагы очередиңиз келип калып, үй тийип калар да. Мен ойлойм, эми сөзсүз түрдө мындай жакшылыктар болуп туруш керек. Кудай жакшылыктарды берсин эже бул жолу, ийгиликтерди каалайбыз, макул. Үйүңүзгө баралы, Кудай буйрса. Жакшылыктар болсун. Калган кыздарыңызга, балдарыңызга. Бул болсо Аяз атабыздын атынан үйүңүзгө азык түлүк. Анан бул биздин өнөктөштөрүбүз Бимар супермаркети менен Тойбоз компаниясынын атынан. Алла разы болсун. Жаңы жыл астында сонун манаңыздар көтөрүп кол дедик, кабар алып. Ден соолукта болуңуздар. Жылы жумшак, кышты жакшы узатып алыңыздар, Кудай буйрса. Розайым, жаңы жылга кандай болду даярдыктар? Мектепте Сонун болду. Бир жактан биледиңби? Ооба. Мен бул сага, бул белек сага чоңойгондо ким болосуң, ошону айтчы. Врач. Врач болосуңбу? Азаматсың. Апаңды дарылаган, бөбөктөрүн дарылаган күчтүү кыйын адис болосуң. Макулбу? Жакшы оку, жакшы оку, апаңдын тилин ал, китеп оку, аракеттен, спорт менен машык. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Телефон чукмай жок. Телефон чукпайбыз, жакшы окуйсуң, азаматсың. Жакшы. Жакшы туруңуздар, аманчылык болсун, ден соолук болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Эмнеге сиздерди чакырдык, анткени кайрымдуулук иштерине активдүү катышып келишиңиздерди билебиз. Ошондуктан келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кандай сезимдер болду? Албетте, бул сезимдер адам баласында болуп туруш керек деп ойлойм. Анткени буну көргөндө деле телевизордон көргөн бирок көзүң менен көргөн бул дагы бир нерсе. Биз ошол жерде эми мыйзам чыгарып, жакшы болуп атат деп умтулуп аракет кылганы менен, бирок айрым жерлерде ушундай нерселерди дагы көрүп туруш сөз абзел да. Бул бардыгы эле ошол каменелерге каалап кетерим. Анан эми жалпысынан эле бул эми албетте бул Снегурочка же Аяз ата же Аяз кыз бул бир миф болгону менен, бирок бул жаш балдарга, кичинекей балдарыбызга, бөбөктөрүбүзгө бул жаңы жылдын мына белгиси, жакшылыктын белгиси деп ушул биз албетте Кудайдан тилеп, ушу кийинки жылыбызга Кудай берет, Кудай жакшылык алып келет деген ушу жакшы маанай менен бир жагынан настроение маанай берип атканыбыз менен, бирок экинчи жагынан ушу кичине болсо дагы алардын настроениясын көтөрүү менен, эмоция бергени менен, бирок жакшы жагы сиздер ушу сиздер передачаңар аркылуу бир топ ушундай көйгөйлүү маселелер дагы бар экенин, анан аны кантип чечебиз, кантип чечиш керек деген, мисалы мен жеке мен үчүн пособие маселесин, үйлүү маселесин, эмне үчүн үйгө жанагы очередке тургандар мындай адамдар тура албайт, эмне үчүн пособие алгандардан ушундай адамдар албай калып атат деген көп нерселерге мына жооп менен биргеликте, ушул маселелерди чечүү менен биргеликте жалпы Кыргызстан боюнча ушундай маселелер көтөрүлбөсүн, ушул маселелер автоматтуу түрдө чечилсин деген мисалы жакшы бир өбөлгө түзүлдү деп айтат элем да. Силерге рахмат, ушундай передачаңыздарды ар дайым жүргүзүп туруңуздар. Силерге Алла ыраазы болсун деп айтмакчымын. Негизи сиз айткандай чын эле бунун мааниси жеңил желпи эле маанай көтөрүү эмес, негизи канчалаган көйгөйлөр бар экенин билдиңиздер. Анан биз ойлойбуз ушул көйгөйлөр чечилет деп буюрса сиздердин аркаңыздарда. Эми болсо Назира айымдын сезимдерин сурайлы. Марлен Абдрахмановичтин бир жакшы сөзү бар, айтылган сөз атылган ок. Эгерде бул инсан айтса, бул сөзсүз түрдө жасайт. Иштешип келип билем, бул инсанды сөзсүз түрдө аткарат. Анан эми мындай да, бул көңүл, бул жашоодо көңүл. Биз ушул убактыбызды бөлүп келип маанайларын көтөрүү, булардын көңүлүн көтөрүү, аз да болсо буларга жакшы маанай тартуулай алдык.
бул жылдын аягында ушундай жакшы иш менен жыйынтыктап жатканы мен үчүн абдан кубанычта болуп атат. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Биз мына бүгүн 3 үй бүлөгө келдик. Кудай буйрса, эмки жыл ушул убакта бир 3000ден ашык бир үй бүлөгө жардам берели. Малена Абдрахманович, Кудай буйрса, арышыбыз алдыга умтула берсин. Баскан кадамдарыбыздын баары жакшылыкка гана болсун. Эң негизгиси аксакалдардын сөзү өтүмдүү болсун. Ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып турсун. Асманыбыз ачык болсун. Дасторкондо дайыма нан болсун. Береке, кут. Келе жаткан жыл бул жылаан жылы экен. Жылаан деген бул байлыктын белгиси. Бай эле, ушул бай эле жатып калалычы. Кандай дейсиздер, жакшысыздар. Ошо баарыңыздарга рахмат, жааматыңыздарга рахмат. Кадр сыртында ушундай күн суукта тарткан балдарга ыраазычылык, жааматыңарга ыраазычылык. Ушул сиздер өнүгүп өсө бергиле. Рахмат. жаңы жылыңыздар менен.